Эми депутаттар биз көбүнчөсү элдин арасында жүргөн адамдарбыз. Элдин көйгөйүн, элдин жашоосун эң биринчи принцип өзү өкмөттө дагы, өкмөт башчысында дагы, мамлекет башчысында дагы адамдардын элдин жашоосун оңдоо. Ошого жараша мыйзамдар жазылып келатат, укугу тууралуу. Анан ошол мыйзамдарды кээ бир мыйзамдар абдан жакшы жазылган мыйзамдар бар. Мыйзам жазыла турган депутаттар жазыш керек. Өзгөртүүлөрдү киргизгенде биз ушул эл менен жолукканда ошол мыйзамдарды контролдоп, ошол мыйзамдарды надзорго алып канчалык аткарылып атат экен ошону көрүп туруп, ошого жараша өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Ошол эле госпособие боюнча мыйзамды алсак, широкий эл менен абдан чоң, бүгүнкү күнгө чейин дагы чоң мындай обсуждение болуп атат, эл менен ачыкма ачык, мынчалык болбосо керек мурун. Азыр ошол эл айтып аткан нерсенин баарын канчалык деңгээлде ошол менен бюрократия менен сталкиваться этип атабы, кайсы жерде кандай препондор болуп атканы ошого жараша өзгөртүүлөр кирип атат.